ошонун азабынан оорудум. Өпкөмө суук тийип, өпкөмдүн теңин алдырдым, оң жагын. Давление болуп, давление жүрөгүм ооруп, больницага жаттым. Мына жакында эле алар жана тергөөчүлөр чалгандан кийин күчөдү да. Мен ошонун баарын эчтеке бербей алып коебуз дегенде давлением көтөрүлдү. 10 жылдан ашык сахарым бар, сахарым көтөрүлдү. Больницадан 3 жолу, 4 жолу больницага жатып чыктым. Ошол жакында эле. Ошолор чалып баштагандан кийин аябай сарсанаа болуп, переживать этип, давлением дагы, сахарым дагы бүт көтөрүлдү, бүт оорум козголду да. Бул жерин алып койсо ошончо карызды кантип төлөйм деп. Ошондой ой кетти сразу эле, башыма кан куюлуп кете баштады да. Айтты, 1 сом бербейбиз, бүт сразу өткөрүп беребиз, кол коюп бериңиз, банктарды жаап келиңиз, башка залог коюп келиңиз депчи. Анан ошондо башыма чыңалып, башым айланып баса албадым да. Даже шаарда болуп калгам жакшы болуптур. Сразу балдарымды алып больницага барып жатып, анан кичине дарылап эметип калдым. Жүрөгүм кармап, скорый менен жолдон алып кетишти. Машина менен бараткандачы, шаардын ичинен. Ушунча карысымдан кантип кутулам? Үйүм да жок болсо, машинам жок болсо, муну алса эң ишенген жери ушак болчу да. Муну алса бүттү да анда. 20 жылдан бери ушак эмгек кылып, биздин кетирген чыгым, эмгек бааланбайбы? Мындан башка эчтеке киришим жок да. Же элде мурун чиновник болуп иштесем бир жөн. Же бир чоң кызматта иштесем бир жөн. Же коррупционер болсом бир жөн. Мен таза эмгегим менен жүргөн кишимин да. А мындай чырым билгенде мен алмак эмесмин, башка жумуш жасамак экенмин.